Кыргызстан менен Австрия саясий диалогду кеңейтүүгө, соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүүгө, ошондой эле маданий гуманитардык байланыштарды чыңдоого багытталган эки тараптуу алакаларды мындан ары да тереңдетүүгө даяр. Бул маселе Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, Австриянын европалык жана эл аралык иштер боюнча федералдык министри Беате Майн Райзингер менен жолугушуу өткөргөндө талкууланды. Бул жолугушуу быйыл 10 апрелде австриялык тараптын демилгеси менен өткөн эки министрдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүнүн уландысы болду. Өлкөнүн башкы дипломаты Европа биримдигинин санкциялык саясатына токтолуп, бир тараптуу чектөө чараларынын Кыргызстанга жана жалпы Борбордук Азия өлкөлөрүнө тийгизиши мүмкүн болгон терс таасирине тынчсыздануусун билдирди. Ал эл аралык экономикалык жана коммерциялык байланыштарды саясатташтырууга каршы экенин белгилеп, кыргыз тарап өз ара пайдалуу чечимдерди табуу үчүн ачык жана конструктивдүү диалогго даяр экенин баса белгиледи. Тышкы саясий ведомстволордун башчылары кийинки жылы октябрь айында Бишкек шаарында өткөрүү пландалып жаткан экинчи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүү жана аны өткөрүү маселелерин талкуулашты.